Токтомушев мага тиешелүү видео тарап кетти. Ал чоң окуянын кичинекей үзүндүсү. Шаумурза Бөрүкулов Бабанов хандын кызы болсо да азыркы бийлик колтугуна жашырбай жоопко тартса болмок. Жанар Акаев өкмөттү сындады. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Максатбек Токтомушев мага тиешелүү видео тарап кетти. Ал чоң окуянын кичинекей үзүндүсү. 22 февралда интернетке муфтияттын бухгалтери УКМКнын кызматкерине пара сунуштап жаткандыгы делген видео тараган. Видео азыркы тапта да колдонуучулар тарабынан кызуу талкууланууда. Шамалда ылдамдык менен тараган видеодо мурунку муфтий Максатбек Токтомушевдин ысымы аталгандыктан ал көп күттүрбөй кечээ 23 февралда социалдык тармактагы жеке баракчасы аркылуу билдирүү жасаган. Максатбек Токтомушев жергиликтүү маалымат булактарынын бирине бул видео боюнча түшүндүрмө берип, азыр тергөө жүрүп жаткандыктан көп нерсе айта албастыгын жана бул бир чоң окуянын кичинекей үзүндүсү экенин айтып берди. Кечээ менин дарегиме тиешелүү видеонун тарап кеткени бул бир чоң окуянын кичинекей үзүндүсү. Ал жерде мени пара берип жаткандай кылып көрсөтүүсү бул шантаж. Бул тескерисинче укук коргоо органдарын пара алууга мажбурлоо деп эсептелет. Кудай буйрса, азыр тергөө учуру болуп жатат. Тергөө бүткөндөн кийин баарын кенен ачык айрым айтып берем. Ошон үчүн кыргыз эли буга ишенбейт. Ал жерде 1 миллион 300 миң доллар депозитка коюлган деп коркутуп провокация кылганы туура эмес. Маселени биз чечип беребиз. Чоңдор менен сүйлөштүк. Алар макулдугун беришти, бирок өтө чоң сумма экен. Сиз канча бересиз деген талаптар менен бухгалтерибизди коркутуп үркүтүшкөн. Анын оорулары бар эле. Ага карабай 5 саат сурак алышып, кармап турушкан. Ооба, мен канча процентке койгон болсоңуз ошонун баарын кайтарып бериңиз деп айтканым чын, деди Токтомушев. Буга чейин муфтияттын бухгалтери өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен кармалганын маалымдаган. Ага улай эле муфтий Максатбек Токтомушев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы белгилүү болуп, кийинчерээк УКМК Максатбек Токтомушев кармалганын маалымдаган. Ошондой эле экс муфтий Максатбек Токтомушевдин бошотулушун талап кылгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында митингге чыгышкан. 1-май райондук соту Максатбек Токтомушевдин баш коргоо чарасын карап, аны үй камагына чыгарган. Ал эми муфтияттын башкы бухгалтерин 2 айга УКМКнын СИЗОсуна киргизишкен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, уссалату вассаламу аля расулилля, амма бад. Биринчиден ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сиздерге, жалпы кыргыз элине, бардык мусулмандарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекесин жолдойм. Ушул кечеги мен адресиме тиешелүү видеонун таркап кеткени бул чоң бир окуянын бир кичинекей үзүндүсү. Ошол жерде мен ушу бир пара берип аткандай кылып, ушундай бир айыптап көрсөтүүсү бул шантаж. Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Шаумурза Бөрүкулов Бабанов хандын кызы болсо да азыркы бийлик колтугуна жашырбай жоопко тартса болмок. Азаттыктын Атамбаевдин атын атай албай тергеп калганынан Али Токтоакунов Атамбаевдин заказын кыңк дебесин аткарып жүргөнүнүн себептери ачылып жаткандай туюлат. Мындай пикирин жарандык активист Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Өз мекенин кызыкчылыгын саткан саткынды президенттен кийинки эле кызматка коюп жүргөнү саз келгенсип, анын өлкөнү уурдап тоношуна ар бир кыргыздын мойнуна очойтуп карыз илишине жол коюп жүрүптүрбүз. Уурулук ачылып шермендеси чыгып жатса, Сапар жаш эле алданып калды. Аппак болчу, кара кылычты дешип Сапар Исаковду коргоо штабын ачкандарын эмне бересиң? Сапар менен Атамбаевдин Кыргызстандын стратегиялык объекттерин Кытайга көз каранды кылып койгон. Карызды өз убагында төлөбөсөк, аракеттери эле өлкөгө саткындык болуп эсептелет. Мына эми Азаттыктын Атамбаевдин атын атай албай тергеп калганын, Али Токтоакунов Атамбаевдин заказын кыңк дебесин аткарып жүргөнүнүн себептери ачылып жаткандай туюлат. ТЭЦ жарылып, Бишкек тоңуп жатса да, Кытайдан алган миллиарддаган доллар акчаларын кайда кеткени белгисиз акыбалга жетсе да, былк этип койбогон Азаттыктын бузукуларын эми түшүндүк. Демек Сапар Американын шпиону экен. Атамбаев деле билген болуш керек. Атамбаев Сапарды өзүнүн балдарынан да артык көргөн десек жаңылышпайбыз. Анан кантип билбей калсын? Азыркы бийлик элдин байлыгына колун салбаган, өлкөдөн качып чыгып кетпеген, тергөө менен кызматташкан, 2 миллиардтан ашык акчаны төгүп берген Райымбек Матраимовду ордуна тынч коюп, Сапарды издеп табышса жакшы болмок. Атамбаевдин жуткандарын мамлекеттин эсебине кустурушса, иш кылгандары элге сезилмек. Бабанов хандын кызы болсо да азыркы бийлик колтугуна жашырбай жоопко тартса, акыйкат иштеп жатат дейт элек. Дүйнөдөгү учуна чыккан бай коррупционер Албекти бекитишпей эл катары олтургузуп, бар мүлкүн мамлекетке эмне үчүн алышпайт?
Албектен, Сапардан, Атамбаевдин тили кызык жерлери бар. Түштүк тополоңу боюнча 3 шакалды жокко тартабы деп күтүп жүрсөк, алардын бири элчи кылып гүлдөгөн европейский мамлекетке жөнөтүп жатышыптыр. Эмне 80% эл бизди колдогон боюнча эли ордунда катып тура берет деп ойлоп жатышабы? Бүгүн алаканыңда бар дүйнө, эртең куру жалак калган жок дүйнө. Биз Садыр Жапаровду, Ташиевди, Ош Когаланын иликтети болгону ачыкка чыгарышат. Эртеңки күндө Кыргызстандын тарыхында кала турган кылышат жана Атамбаев, Отунбаева, Текебаев жазаларын алышат деп колдогонбуз. Ташиев, Жапаровдор ошол согушка катышышкан, баарын өз көздөрү менен көрүшкөн. Бейкүнөө өлгөн адамдардын тагдырын баарыбыздан жакшы билишет деп ошайлаганбыз. Булар миңдеген адамдардын канына зыян болгон улуттук аралык согуштун режиссерлорунун бири болгон адамды кызматка коюп жатышат. Ошончо болду, Отунбаеваны кеңешчи кылып шайлап алгыла да, Атамбаевди Америкага элчи кылып жөнөтүшсүн. Убактылуу өкмөттүн шакалдарын топтоп, жаңы өкмөт түзүп алышсын. Райымбек Матраимовду камап, жугунтукорлорун гана максатын орундатышты. Алар өздөрүн колдогон 80% элдин катарына кошулбайт эле. Ал эми биздин бир да үмүтүбүз актала элек. Түштүк согушу жөнүндө ооз ача албаган бийликтин күнү саналуу экенин унутпашса болмок. Жээнбековдун кулагына 3 жылдан бирок какканбыз, бирок чымын чаккандай да сезген эмес. Ошондон кийин тополоңду Ошко барган акчаны жеп коюшкан деген сөзгө ишенип тынчып калганбыз. Кудай буйрса кийинки бийлик ачыкка чыгарат деп, бул бийликтин күчү Райымбекке эле жетет экен. Дагы деле үмүт кылып күтүп туралычы, мүмкүн ойлонушар. Антпегенде 5 айдан бери Райымбек кармалды, Райымбек төлөдү, Райымбек акталды, Райымбек камалды менен убакыт өттү. Бабановдун колтугуна бекитишип коргоп жатышат. Текебаевди элчи шайлайт экен. Атамбаевди да чыгарабыз деген сөздөрү болгон. Отунбаеваны болсо Англияга элчи кылыш эле калды. Эмне төңкөрүш Райымбек үчүн эле болду беле? Трайбализмден сасык жыты чыкпай жатабы, сезбедиңерби? Булак Назар Ньюс KG. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Акаев өкмөттү сындады. Бүгүн 24 февралда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев жаңы өкмөттүн аракетин парламенттин күн тартибине байланыштуу сындады. Ал Жогорку кеңештин күн тартиби пайдасыз ратификациялардан туруп калганын айтып, өкмөттү сапаттуу, коомго пайда алып келе турбаган мыйзамдарды демилгелөөсүн сунуштады. Эртеден бери күн тартибин карап отурабыз. Бардыгы ратификациялар өкмөт сапаттуу, коомго, мамлекетке пайдалуу демилгелерди көтөрүшү керек да. Мына Ашхабадка кол коюлган ратификация дейт. Алар менен кандай кызматташып жатабыз? Экспорт кандай болуп жатат? Түркмөнстанда керек болсо элчи жок. Италияда канчалаган мигрантыбыз бар. Ошол жака элчилик ачууну демилгелебейсиңерби? Венгрия менен $50 миллион инвестициялык фонд түзүлүп жатат. Ал жакты да карабайсыңарбы? Күн тартибинде Түркмөнстанда, Малайзияда дейт. Алардан эмне пайда болуп жатат? Жаңы өкмөт коомго пайда алып келе турган мыйзамдарды алып келүүсү керек, деди Жанар Акаев. Булак Назар Ньюс KG. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.